Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Өлкөлөр ортосунда өнөр жай кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жатканын, долбоорлорду финансылык жактан колдоо үчүн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке киргизген. Бүгүн Ош шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин талкуулады. Агартуучулардын айлыгы көтөрүлөт. Апрелдин аягында жаш мугалимдердин айлыгы 20 000 болот деп күтүлүп жатат. Сиз өзүңүздү жана турак жайыңызды каттаттыңызбы? Эл жана турак жай фондун каттоо 3 күндөн соң аяктайт. Адам өлүмү менен коштолгон жол кыймылынын кырсыктарынын 22% оң рөлдүү унаалардын айдоочуларынын күнөөсүнөн. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Коңшу Өзбекстан өлкөсүнүн өкмөт башчысы Абдулла Ариповдун Ош шаарына болгон жумушчу сапары жыйынтыкталды. Эки тараптуу жолугушууда чек ара, айыл чарба жана бир алкак бир жолду камтыган темир жол долбоору дагы талкууга алынды. Эки мамлекеттин ортосундагы соода-экономикалык карым-катнашты жакшыртуу каралып, 10 ири инвестициялык долбоор жактырылды. Эки элдин тарыхый тамыры тереңдеп, кызматташтыктын мындан ары дагы өнүгүүсүнө шарт түзүлдү. Тасманы кабарчыбыз улантат. Bizni qardosh Qirg'iziston bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, strategik sheriklik munosabatlari bog'lab turadi. Өзбекстан өлкөсүнүн премьер-министри Абдулла Ариповду өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Ош аэропортунан жылуу маанайда тосуп алды. Жолугушуу алгач Лейлек районунун Маргун айылындагы Байетов атындагы жалпы билим берүүчү мектептин ачылышы менен башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы жана коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы чек ара аймагындагы жаңы салынып бүткөн билим уянын салтанатына видеоконференция режиминде катышты. 330 орунду жаңы билим берүү имаратынын курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Долбоордун сметалык наркы 3,5 миллион ақш долларын түзүп, каржылоо коңшу тараптан жүргүзүлгөн. Төрага мектептин түптөлүшү эки элдин ортосундагы чоң достуктун символу экенин билдирди. Келечекте бул мектепти бүткөн мыкты окуучуларыбыз болсун деп Кудайдын астында тилек кылабыз. Асманыбыз ачык болуп, ынтымак, бекем достук эки бир тууган элде дайыма болуп турбусун каалоо менен бирге ачууга биз уруксат беребиз азыр. Экинчи мектеп Баткен районунда Самаркандык айыл өкмөтүндө бир айдын ичинде бүтөт деп азыр күтүп жатабыз. Андан тышкары биз тараптан дагы Өзбек мамлекетинин ошол чек арага жакын жайгашкан элдерге жардам катары Кадамжай, Сох, Кадамжай, Шахимардан жолдордун өтүү боюнча шарттарды түзүп берип, жолдорду оңдоо берүү боюнча дагы биз тараптан иштер болуп жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан кеңеш өтө маанилүү деп эсептейбиз. Бул жерде бүт чек арага жакын жайгашкан областтардын жетекчилери келип, эки тараптуу кандай жумуштарды аткарабыз жана кызматташабыз деген маселелерди бүгүнкү күндө талкууга алып жатабыз. Күндүн экинчи жарымында эки өлкөнүн чек арага жакын областтардын башчылары жана Өзбекстандын акимдеринин кеңешинин 4-үнчү жыйыны уюштурулду. Анда энергетика, транспорт жана логистика тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу талкууга алынды. Кыргыз тарап 10 ири инвестициялык долбоорду сунуштап, өнөр жай кызматташтыгы жигердүү колго алынганы белгиленди. Өндүрүштөгү долбоорлорду финансылык жактан колдоо үчүн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке киргизилгендиги кошумчаланды. Маданий, соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык борбору болгон Ош шаарында сүйлөшүүлөрүбүздү өткөрүп жатканыбыз өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн бизде Кыргыз-Өзбек аймактар аралык кызматташуу маселелерин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк бар. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерди чыңдоону көздөшкөнүн, ошондой эле өз ара соода жүгүртүүнү мындан ары да жогорулатуу үчүн, жагымдуу шарттарды түзүү үчүн биргелешип аракеттенүүнү даяр экендигин ырастады. Yig'ilishning barcha ishtirokchilarini samimiy qutlayman. Bizni
qardosh Qirg'iziston bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, strategik sheriklik munosabatlari bog'lab turadi. Shuni katta mamnuniyat bilan qayd etmoqchimanki, bugungi kunda ikki davlat chegaradosh hududlari rahbarlari kengashi mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning samarali va amaliy mexanizmiga aylandi. Эки тарап ишенимдүү кошуна стратегиялык өнөктөш жана бир тууган мамлекет экени баса белгиленди. Жыйында Эркештам Дарыткоргон Үч Коргон автожолунун Кызыл Кая шаарындагы чектеш соода логистикалык борборунун курулушу каралды. Эки өлкө ортосундагы эң негизги долбоор болгон бир алкак бир жол Кытай темир жолунун түптөлүшүнүн келечектеги багыты талкууланды. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын чек ара аймагындагы айылдарда инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырган. Biz Batken viloyatida Farg'onalik tadbirkorlar, nafaqat Farg'onalik, umuman O'zbekistonlik qolaversa, xorijdan kelayotganlar uchun ham mana shu sanoat zonasini tashkil qilish taklifini beryapmiz. Qolaversa, Batken viloyatidagi mana shu mavjud chorvachilik yerlarini birgalikda foydalanish va hamkorlikdagi demak chorva komplekslarini qurish masalalari. Qolaversa, yana qo'shimcha mana shu o'tkazish punktlariga oid bo'lgan masalalar bor, bular hammasini ko'rib chiqiladi. Жол окшуда эки тараптуу кызматташуудагы энергетика, эл-чарба, транспорт жана соода жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү зарылдыгы айтылды. Кылымдар бою келе жаткан бир туугандык, достук жана коңшулук мамилелердин келечеги кенен экени айтылды. Өнөктөш өлкөнүн өкмөт башчысы жол угушу ураттуу болгонун айтып, ыраазычылык билдирди. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Бүгүнтөн тартып мугалимдердин медицина, илим жана маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жогорку кеңеште сөз сүйлөп, түшкөн салыктын эсебинен жогорулата турганын айткан. Анын алкагында стажы жок, жаңы иштей баштаган мугалимдердин айлыгы 12 миңге чейин көтөрүлөт. Бул багытта Ош ТВ телеканалынын чыгармачылык тобу жаш мугалимдин ишмердүүлүгү менен таанышып кайтты. Алина Тажимамат кызы 4 жылдан бери билим берүү тармагында англис тили сабагынан мугалим катары эмгектенип келет. Алина айым учурда Ош шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясында башталгыч жана чоң класстарга сабак берет. Мугалимдик кесип дайыма изденүүнү, билим алууну жана мээнетти талап кылат. Анткени заман талабынын агымы жаштардын аң сезимин бат өзгөртүп жаткан учур. Андыктан алар менен бирдей багытты алуу үчүн көпчүлүк учурда изденүү керек дейт. Аларга көп тилдүүлүктүн сырын ачууга Алина айымдын салымы чоң. Оңой эмес, өзүнүн кыйынчылыктары бар. Биз бардык англис тил мугалимдер тренинг жана семинарларга барып, жаңы усулдарды үйрөнөбүз, бөлүшөбүз, ачык сабактарга киребиз, ачык сабак беребиз. Ошентип жаңы усулдарды үйрөнөбүз. Ар бирине бирок кыска мөөнөттө баардыгына үлгүрбөйбүз, бирок аракет кылабыз сабактан кийин или сабак учурунда же перемена мезгилинде. Алина айым сыяктуу жаш мугалимдердин айлык маянасы 1 апрелден тартып жогорулайт. Учурдагы азык-түлүктүн кымбатташынан улам жакшы чечим чыкканын белгилеген жаш мугалим айлык маяна көтөрүлсө мыкты адистер башка кесиптен нан таап жебестен миграцияга барбастан өз мекенинде тиргилик кылмак деп кошумчалайт. Биринчи келгенде 7 миң алчумун. Анда жаш мугалим болчумун. Анан азыр акырындап 10 миң 12 миңге барып калды. Азыр эми бизге 80%га көтөрүлөт деп 27 миң алгандар 20 дейт, эми билбейбиз, эми алабыз, көрөбүз. Бирок айлык көбөйткөнү стимул, мотивация берет деп ойлойм көп эле. 1 апрелден баштап бардык социалдык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын дагы 50%дан 100%га чейин көтөрөлү деп чечтик. Эмгек акылар бир гана салыктын эсебинен көтөрүлөт, урматтуу депутаттар. Эскерте кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы 1 апрелден баштап билим берүү, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагындагы кызматкерлердин айлык маянасы 50%дан 100%га чейин көтөрүлө турганын айткан. Анын ичинен билим берүү тармагынын кызматкерлеринин айлыгы 80%га жогорулайт. Ошондо жаңы система менен эсептеп чыкканда стажы жок жаңы иштей баштаган мугалимдер колуна 20-21 миң сом алат. Бүгүнкү күндө мындай категориядагы мугалимдер 4-7 миң сомдун тегерегинде айлык алышат. Кымбатчылыкта бул каражатты бир нерсеге жеткирүү кыйын. Социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50%га чейин 1 апрелде, анан 1 октябрда дагы 50%га чейин.
Ал эми милиция кызматкерлериники болсо азыр ичинде теңейбиз. Бул революция болгондон кийин эле укук коргоо органдардын зарплаталары көтөрүлө баштайт да. Анан бирөөнүкү өтөрөөк көтөрүлүп, бирөөнүкү ылдыйраак көтөрүлүп калыптыр. Азыр биз ошонун баарын теңейбиз. Эң азыраагы милицияныкы экен. Милицияныкын азыр ушу пограничниктерге, прокурорлорго жеткизгенге аракет кылып атабыз. Көлөмдөрүн баарын санап атабыз. Президенттин жарлыгына ылайык 309 000 мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Айлыкты көтөрүү үчүн жалпы 26 миллиард сом керектелет. Учурда каржы булагы такталып жатканы белгилүү болду. Буга чейин да медицина жана маданият кызматкерлеринин айлыгы 50%га жогорулатылган. Кыргызстанда орточо айлык 19 000 сомдон тегерегинде, ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка да жетпейт. Башкача айтканда 15 000 сомдон гана чегинде. 2020 жылы билим берүү тармагындагы орточо айлык 14 764 сомду түзгөн. Белгилесек, Ош шаарында мамлекеттик мектептердин саны 56 болсо, анда 1329 мугалим эмгектенет. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Эми балдарыңызды мектепке же бала бакчага орноштуруу үчүн билим берүү мекемелерине баруунун кажети жок болот. 2022-2023 жылкы окуу жылына карата 6-7 жаштагы балдарды мектепке кабыл алуу электрондук кезек аркылуу жүргүзүлөт. Каттоо үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинен тартып башталат. Электрондук кезекке туруу үчүн дагы эмне кылыш керек? Кабарчыбыздын материалында кенен сөз болот. Балдарын быйыл башталгыч класска берем деген ата-энелер мектеп Едугов KG сайты аркылуу кезекке туруп катталса болот. Автоматташтырылган система буга чейин өлкөнүн шаарларында гана пилоттук негизде иштеп келсе, эми республиканын бардык аймактарында да электрондук каттоо аркылуу гана кабыл алынат. Биринчи класска кабыл алуу электрондук каттоо аркылуу, башкача айтканда электрондук автоматташтырылган система аркылуу жүргүзүлөт. Каттоого эмнелер керек? Каттоого мектепке баруунун эч кандай кажети жок. Мектептен эч кандай алардан тест, беседа кылуу да болбойт. Ар бир ата-эне өзү эле үйдөн отуруп каттоодон өтсө болот. Аны үчүн министрликтин сайтына кириш керек. Министрликтен мектеп Едугов KG деген сайты бар. Ата-эненин бирөөсүнүн паспорту, идентификациялык номери, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана ошол эле баланын идентификациялык номери керек. Ал жерге справканы салам, жашаган жери боюнча справка алам дегенде болбойт. Буга чейин мектепке кабыл алууда тааныш билиштердин жардамы менен каалаган мектепке киргизип келишкен. Эми мындай бюрократиялык көрүнүштөргө жол бербөө максатында ошондой эле саналиптештирүү ыкманын алкагында мектептерге электрондук каттоо системасы киргизилди. Каттоо 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи этап 2022 жылдын 11 апрелинен 11 апрель саат 9-дан баштап 27 июль саат 9-га чейин болот биринчи этап. Биринчи этапта кимдер жазыла алат? Биринчи этапта юридикалык мыйзамдуу адреси боюнча жазылышат, каттоодон өтүшөт. Ал эми экинчи этапта чыныгы жашаган жери, фактически жашаган жери, адреси башка, но жашаган жери боюнча каттоодон өтүшөт. Экинчи этап 27 июнь саат 9:00дон баштап сентябрга чейин жүргүзүлөт. Мектепке электрондук каттоо ата-энелер үчүн дагы бир топ ыңгайлуу болууда. Талаш шаарынын тургуну Тимир Норузбаев кызын электрондук каттоо аркылуу мектепке берүүгө даярданып жатканын айтат. Электрондук каттоо тууралуу маалыматтарды мектептин мугалимдери ата-энелерге социалдык түйүндөр аркылуу таратышууда. Бир айдан бери тынбай эле маалыматтарды берип атат, брошюркаларды жөнөтүп атат. Что биз 0 класста окуганына карабай, кайра окуу бүткөндөн кийин учеттон чыгарып, кайра электрондук каттоого турушубуз керек да. Электрондук каттоо ошо 11 апрелден эртең саат 9-дан башталат экен. Ошодон баштап кызыбызды кайра электрондук каттоого тургузабыз. Электрондук каттоону балдардыкын ата-энелер группасына күн сайын эле 2-3 күндө бир айдан бери алып жатабыз ошолорду. Биз үчүн ата-энелер үчүн аябай ыңгайлуу болот деген ойдомун. 0 класстагы кызымды электрондук каттоо боюнча мектепке киргизейин деп жатабыз. Ал эми мугалимдер электрондук каттоо тууралуу таратып жаткан маалыматтар менен ата-энелер убагында таанышып, каттоого жетишип калышса дешет. Ар бир ата-энелердин группасына маалыматтарды тыштап атабыз. 11 апрелде 1 класска электрондук каттоо башталат деп. Экинчи мектептин өзүнүн аймагы бар. Ошол аймактын баарын мугалимдер тактап чыктык. Азыр 4 класс ачабыз деп пландап турабыз. Бир өзүбүздүн аймакта
2 эле класс келет экен 1 класска. Экинчи этап менен калган 2 классты набор жасаганга болот. Урматтуу ата-энелер, туура түшүнүп, 11 апрелде 1 класска балдарды, неберелерди каттаңыздар. Электрондук каттоо системасында аскер кызматкерлеринин, этникалык кыргыздардын билим берүү уюмдарында 1 жылдан кем эмес иштеген мугалим жана кызматкерлердин балдарына артыкчылыктар берилет. Каттоо башталган күндөн тартып кандайдыр бир суроолор жарала турган болсо, шаардык, райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылышса болот. Ата-энелер системага паспортундагы номерин, айрым маалыматын жана баланын күбөлүгүнүн номерин киргизип, каттоодон өтөт. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркин. Бүгін өлкөнүн социалдык фонду тарабынан уюштурулган пенсиялык системасын реформалоо маселесин талкуулоо кеңеши өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты, шаардык кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдар, ошондой эле чакан жана орто бизнестин ишкерлери катышты. Пенсиялык системанын бардык катышуучулары үчүн бирдей укукта камсыз кылуунун жана социалдык камсыздандыруунун принциптерин күчөтүүнүн эсебинен пенсиялык системанын адилеттүүлүгүн жана майнаптуулугун жогорулатуу, реформалоонун негизги максатын түзөөрү белгиленди. Социалдык фонддун презентациясында толугу менен өлкөнүн экономикасына көз каранды болгон пенсиялык системанын башкы көйгөйлөрү чагылдырылды. Белгилей кетсек, калктын 10% пенсия алган жарандар түзөт. 1 мартка карата алардын жалпы саны 720 миңге жеткен. Ал эми орточо пенсиянын өлчөмү 6100 сом. Маалыматка караганда 2022 жылдын 10 октябрынан тарта жөлөк пулду 1800гө жогорулатуу пландары каралды. Пенсияны кандай кылганда биздин жарандар жеткиликтүү ала алат деген маселе боюнча ишкерлер менен жолугуп бүгүн тегерек стол өткөрүп атабыз. Мындай тегерек столдорду Бишкектерде да өткөрдүк, Бишкек шаарында дагы, азыр Ош шаарында өткөрүп атабыз. Бизнес менен биз эки тараптуу сүйлөшүп, алардын дагы оюн, сунуштарын алып, кийин пенсиялык системабызды туруктуу иштей турган реформаларды жүргүзөлү деген ойдо ушундай тегерек столдорду, жолугушууларды өткөрүп жатабыз. Улуттук статистика комитети эл жана турак-жай фондун каттоо аяктаганга чейин 3 күн калганын эске салат. Буга байланыштуу Улуттук статистика комитети кыргызстандыктарды мамлекеттик өнөктүккө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө жана каттоого активдүү катышууга чакырат. Эске салсак, 2022 жылы эл жана турак-жай фондун каттоо 4 апрелге чейин уланат. 12-16 номери боюнча ишеним телефону ишин улантууда. Ар бир жаран ошол телефонго чалуу менен кайрылып маалымат ала алат. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Эске салсак, сиз эфирдин жүрүшүн түз берүү аркылуу көрүп жатасыз. Адам өлүмү менен коштолгон жол кыймылынын кырсыктарынын 22% оң ролдуу унаалардын айдоочуларынын күнөөсүнөн болууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык, өткөн жылы Кыргызстанда оң ролдуу унаалардын айдоочуларынын күнөөсүнөн 1624 жол кырсыгы катталган. Бул жалпы жол кырсыктарынын 25%-ын түзөт. Анда 2772 адам жаракат алган. Ал эми адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары боюнча айта турган болсок, былтыр 176 адам каза болгон же жалпы жол кыймылынын кырсыктарынын 22%-ын түзөт. Маалыматта адам өлүмү менен коштолгон жол кыймылынын кырсыктарынын көбү оң ролдуу унаалардын кесепетинен экени белгиленген. Кыргызстанда оң тараптуу жол кыймылы бар. Ошондуктан айдоочу келе жаткан унаанын алдынан ары карай жолду көрө алышы үчүн сол жакта отурушу керек. Эскерте кетсек, Кыргызстанда оң ролдуу унаалардын саны жалпы автотранспорттун 17%-ын түзөт. Ал эми айдоочулардын айынан жол кыймылынын кырсыгына катышуу 25%-ды түзөт. Мындай унаалар өлүмгө алып келген оор жана өзгөчө оор жол кыймылынын кырсыктарынын 60%-ын түзөт. Ысык Ата районунда каракчылыкка шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдирет. Маалыматка ылайык 24 март күнү арыз менен 1959 жылы туулган жаран кайрылган. Арызында ал ошол эле күнү болжол менен 21:30 шамасында бет капчан бейтаныш адамдар анын үйүнө кирип, тапанча менен коркутуп, баалуу буюмдарын жана акча каражатын алып кетүүгө аракет кылып, бирок эч нерсе таба албастан арыз ээсин ур токмокко алып, белгисиз тарапка качып кетишкендигин билдирген.
Бұл факты бойынша сотқа чейинки өндіріш иштери башталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип, мурда соттолгон 1995-91-85 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Түз эфирдин жүрүшүн жарнамалык негиздеги маалымат менен улантабыз. Ороз айын утурлай кайрымдуулук иштери башталды. Алсак бүгүн шаардагы Ак жүрөк кризистик борборуна Marine Health дары-дармек компаниясынын $100 үйгө керектелчү каражаттар жана ден соолукту чыңдоо үчүн дары-дармектер тапшырылды. Турмушунан запкы жеп, тагдырдын катаал сыноосундагы аялдардын кем карчысына Marine Health компаниясы колдоо көрсөтүп, жардам колун сунган. Жүрөк жылытаарлык иш менен кабарчыбыз таанышып келген. Кадырлуу Рамазан айында сооп алууну көздөп, ар тараптан колдоого муктаж болгон жарандарга жардам колун сунуп келген Marine Health дары-дармек компаниясы өзүнүн кайрымдуулук ишин баштады. Бүгүн аталган компания Ак жүрөк кризистик борборундагы турмушунан зордук зомбулук көрүп, учурда калыбына келип жаткан аялдарга жана алардын балдарына үй тиричилигине керектүү каражаттар жана дары-дармектер менен камсыздады. Примерно $1000 айланасы. Шону компаниядан атайын атап деме кылган. Şunu bizge tapşırıp, şunu biz alıp gelip, bu ecege alıp geldik, üç krizisini sentrege alıp gelip tapşırdık. Organizmge polnu очищение kılıp, köptögen orularga nemeleri var bulardın. Bu krizisini sentreden emesi var eken bu ece menen barıp biz uşul jerge ne gerek bolsa ошону polnu özü neme kıldık, özü tandadı, şu men alıp berdik. Жашоосун жакшы нукка бурууну каалап, кризистик борборго кайрылган инсандар менен иш алып барган жайдын жетекчиси адатта жардамга кол сунуп келген жарандарга жана компанияларга эң керектүү каражаттар менен камсыздап берүүгө кайрылуу жөнөтөрүн айтат. Ал эми Marine Health компаниясы жардамды өзү демилгелеп, келишимдин негизинде кабыл алган. Жетекчилик 4-5 айдан бери кризистик борборго каражат жагынан колдоо көрсөтүлбөй жатканына токтолуп, бул жардам керектүү мезгилде келгенин билдирди. Азыр 7-8 семья бала чакасы менен биркиде 14-15 киши бар. Биринчи кезекте керек боло турган нерселер ушуларды өзүм айтып, неме кылсам бардыгын сатып алып келип беришти. Ошон үчүн мен абдан ыраазычылыгымды билдирем. Биздин мамлекеттик деңгээлде каржылайт, аны мен айтып кетпесем болбойт. Бирок азыркы мезгилде пауза болуп турат. Ошого карабастан биз дагы жазып койгонбуз. Анан мына келет, ана келет деп күтүп атабыз. Буюрса келип калса дагы биз кыйла каржыдан өксүк болбой калабыз да. Белгилесек, Ак жүрөк кризистик борбор 2002 жылдан бери үй бүлөдө уртукмокко кабылып, моралдык, психологиялык жактан жардамга муктаж аялдарга кеп кеңештерин берип келет. Кризистик борборго күн сайын 15 жакын жаран кайрылып, ушул күнгө чейин 23 000ден ашык жаранга консультация иштери болгон. Анын ичинен 600 аялдын 56%-на керектүү болгон жардамдар каралып, үй бүлөгө кошкон учурлар бар. Калкка ден соолукка кам көрүү багытында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Marine Health компаниясы мындай жакшы саамалыкты Ош шаарында эми гана баштады. Алдыда ай сайын өткөрүү планда дешет. Фарм компаниянын Бишкектеги кеңсесинде да коомдун аярлуу катмарындагы жарандарды кем каржылары менен камсыздап келет. Белгилесек, Marine Health компаниясынын дары-дармектери алыскы Япониядан алынып келинет. Ал жакта өз ишин 1887 жылдан жүргүзсө, Кыргызстанда 2019 жылдан бери ишмердүүлүк кылып келет. Айганыш Туратбек кызы, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер буга чейин өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Эми алдыда эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктар улантат. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев тааныштырат. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат, Азамат мырза. Алдыдагы салуу күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Чет элдеги урунттуу окуялардын топтому болгон дүйнөлүк жаңылыктарды Ош ТВнын түз эфиринде баштайбыз. Бизде калып туруңуз.